Ош облусунун Кара Суу районунда зордуктоого кабылган наристе кыз дарыгерлердин көзөмөлүнө өткөрүлүп берилбей жатканына нааразы болгондор 15 апрелдин кечинде райондук прокуратурага арызданышты. Бул тууралуу Азаттык билдирди. 40тан ашуун жашоочу прокуратуранын имаратынын алдына чогулуп, кыздын апасы менен дагы деле милиция кызматкерлери кармап жаткандыгын билдиришкен. Прокуратура кызматкерлери алардын арызын кабыл алып, териштирүү жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Андан соң нааразы болгон топ милиция имаратынын алдына чогулду. Алар кыз ооруканага жаткырылышы керектигин талап кылышты. Милиция бул боюнча маалымат берелек. Окуя Октябрь айылында 15 апрель күнү эрте менен болгон. Көйлөрдүн айтымында 5 жашар кызды 31 жаштагы киши зордуктаган. Кылмышка шектүү киши камакка алынгандыгын Ош облустук милициясынын басмасөз кызматы маалымдады. Шектүүгө каршы кыздын атасы арыз жазган. Нарын шаарында окуучу кыздарга бир топ жылдан бери ырдык көрсөтүп келген деп айтылып жаткан адам 14 апрелде асынып каза болду. Бул тууралуу Нарын облустук милициясынан билдиришти. Милициядан буга чейинки маалыматтарды териштирүү уланып жаткандыгын кошумчалашты. Инстаграмда Нарында англис тили курсунан берген мугалим бир топ жылдан бери окуучу кыздарга ырдык көрсөтүп келгендигин баяндаган баракча ачылган. Бир топ кыздар мындай окуяга кабылгандыгын айтып, өздөрүнүн башынан өткөргөн окуяларды анонимдүү түрдө жазып жатышкан. Коомчулукта ал мугалимди жоопко тартуу талабы айтылып, Нарын облустук милициясы бул фактыны териштире баштаган. Нөшөрлөгөн жаан-чачындан улам Жалал Абад шаарындагы арыктарда суу толуп, турак жайлардын короолорун жана көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөсүн каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Анда Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы жана шаардык жарандык коргонуу кызматтары тартылып, сел атайын техника менен сордурулуп жатат. Кошумча маалымат берилери айтылды. Эскерте кетсек, буга чейин катуу жааган жаанга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал экендиги эскертилген. Бишкекте жүк ташуучу унаалардын кыймылына киргизилген чектөөнүн мөөнөтү жылды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, эми 1-июндан 1-сентябрга чейин салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унааларга абанын температурасы 28 градустан жогору болгон учурда саат 10-дон 19-га чейинки убакытта жолдо жүрүүгө тыюу салынат. Шаар мэри Айбекжон Шалиев жүк ташуучу унаалардын айдоочулары менен жолугуп, натыйжада ушундай чечим кабыл алган. Буга чейин Бишкек мэриясы 5 апрелден 1 октябрга чейин саат 7-ден 21-ге чейинки убакытта 18 тоннадан ашкан жүк ташуучу унааларга шаар ичинде жүрүүгө тыюу салган болчу. Буга макул болбогон айдоочулар митингге чыгып, жылуулук режими жол берсе шаар ичинде жүрүүгө уруксат берүүнү суранган эле. Чектөө тез бузулуучу азык-түлүктү, гуманитардык жардамдарды ташыган, мэрия тарабынан курулушка, жолоңдоого тартылган жана муниципалдык буйрутманы аткарган унааларга тиешелүү эмес. Ош мамлекеттик университетинин клиникасында дагы боор алмаштыруу операциясын жасоо пландалууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Маалыматка ылайык, аталган клиниканын базасында алгачкы боор алмаштыруу операциясы Түркиянын Үнөнү университетинин Тургут Озал атындагы клиникасынын дарыгерлери менен биргеликте жасалат. Кыргызстанда адам органдарын алмаштыруу боюнча операцияга муктаждардын саны жыл санап өсүп келет. Буга байланыштуу өлкө башчы Садыр Жапаров Түркиянын президенти менен сүйлөшүп, бул багытта кыргыз адистерин даярдоо жана көмөк көрсөтүүнү макулдашылган. Буйруса, Ош мунун клиникасында дагы боор алмаштыруу операциясы жасалып баштайт деп жазылат маалыматта. Боор алмаштыруу боюнча даярдыктар жүрүп атат. Мен өзүм как саламаттык сактоо министри болуп бүт баардыгын көрдүм, операционду көрдүм, аппаратураларды көрдүм, бүт баардыгы бар экен, бирок 2-3 аппарат жок экен, алардын баардыгы 10 майга чейин келе турган болуп калды. То есть мен ойлоп атам, жакын арада ушул Ош мамлекеттик университеттин клиникасында боор алмаштыруу кылабыз. Балбан Акжол Махмутов Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатынан күмүш медаль утту. Ал 77 кг категория салмагы боюнча япониялык Нао Кусаки менен финалдык бөлүктө алтын үчүн кармашып 4-2 эсебинде жеңилип калды. Финалга чейинки кармаштарда Махмутов казакстандык каршылашын 3-3 ирандык балбанды 12-2 эсебинде жеңген. Кыргызстандык спортчунун бүгүн туулган күнү, ал 25 жашка толду.